Базаркоргондун Алтай Осмонов мектебинин окуучуларына биринчи коңгуроо дал ушул үйдөн кагылды. Учурда бул турак жайда башталгыч класстын 60 окуучусу билим алууда. Шартка жараша 60 окуучу жаңы окуу жылын ушул үйдөн башташты. Айтымдарында үй ээси менен келишим түзүлгөн. Анткени Каражыгач айылындагы Осмонов мектебинде билим алуу кооптуу. Шыптан суу тамып, дубалдар улам көчүп турат. Быйылкы окуу жылы бизден абалга жараша ошол айылдын тургуну Баратов Абдулла акенин үйүндө баштадык. Бул үйгө атайын жергиликтүү айыл өкмөтү, райондук администрациялар башчылары биригип бардыгы макулдашып, бизге ушул үйгө уруксат берди окууга. Бүгүнкү күндө балдар билимсиз калбасын деп, ушуну эске алып, анан ушул биз 15 сентябрда окууну ушул үйдө баштадык. Кийин кайсы класста окуттур? Кышта атайын жылытуу системаларыбызды караштырып атат, мынакей отунубуз келди, мынакей эртең бүрсүнү күнү көмүрүбүз келет деп атат. Быйылкы жылды окууну ушул жерде өткөрөбүз деп турабыз. Эми буюрса шарттарыбыз дагы караштырып атат. Өкмөт дагы кемчиликтери болсо дагы толуктоду. Ал эми жогорку класстын окуучулары авариялык абалдагы мектептен актовый залына көчүрүлдү. Бөлмө жетпей, залды да 2 класска бөлүшкөн. Мектеп толугу менен авариялык абалда. Ага 7 жыл мурун окууга мүмкүн эмес деген корутунду чыккан. Өткөн окуу жылында катуу жааган жаан кооптуулукту дагы да күчөткөн. Тагыраагы мектеп бурап кетүү коркунучунда. Окуучулар кирбөө үчүн учурда мектеп зым тосмо менен тосулган. Район борборунан 35 чакырым алыс аралыкта жайгашкан Каражыгач айылында 342 кожолук, тагыраагы 2200гө чукул адам жашайт. Мектеп маселеси чечилбей, мындагыларга балдарын башка мектептерге которуу сунушу коюлган. Бирок көпчүлүк ата-энелер башка аймактарга которуу мүмкүнчүлүгү жоктугун айтышат. Турак үйдө окутуу сунушу да айыл тургундарынан демилгеленген. 14-жылы чыккан. Ошо жылдан бери оор шартта окуп келатабыз. Анан былтыркы жылы патологу көчүп түштү. Дагы жакшы окуучулар жок экен. Ошол малда бир жумалык каникулда. Ошондон бери ушу мектепке болуп атат да. Айылда шарты жок. Ата-эненин почти берде 90% жок. Эми берде ошо башка жака окуткула дегенден 10% балдардын ар жерге жайгаштырды. Калганы жайгаштырбай ошол жерге окутуп атат. Шарт жок айылда. Мектептен көйгөйүн айтып, апрель айында ата-энелер, мугалимдер жамааты облус башчысына да кайрылган. Учурда аталган аймакка жаңы мектеп куруу боюнча документтер даярдалыптыр. Мектеп долбоору тендерге жарыяланганын айтышат. Ага ылайык мында 150 орундуу заманбап мектеп курулат. Каражыгач айылындагы Осмонов мектеби боюнча бүгүнкү күндө бардык документ иштери бүтүп, тендерге берилип атат. Тендерден уткан компания болгон болсо, ал жумушун баштайт. Белгилей кетсек, билим берүү министри 17 сентябрда Жалал-Абадка иш сапары менен келген. Анда ал облустун алыскы аймактарында болоорун, көйгөйлүү мектептердин абалы менен таанышарын айткан. Министрди Алтай Осмонов мектебинин жамааты да күткөн. Бирок район борборунан бери өтпөгөнүн айтышат. Кошумчалай кетсек, Жалал-Абад облусунда 465 мамлекеттик мектеп болсо, анын 42-си авариялык абалда. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Базаркоргон району.